Кандайсыздар? Сиздер менен мен Дариха Хасанова. Намарс сайты жөнүндө аябай көп суроолор келип атат. Баягы видео көрүп иштеген сайт. Видео көрүп, комментарий жазып, лайк басып, акча тапсак болот бул сайттан. Ушул сайт боюнча Кыргызстанда иштегенге болбой калды деп айтып атышат. Кыргызстанда иштегенге запрет коюлган, бирок ага болбой эле Кыргызстанда иштешип жатышат. Кыргызстанда акча чыгарганда гана проблема болуп атат. Ошол акча чыгарганда эгерде Россияда туугандарыңыздар болсо, ошолордун номерине улап чыгарсаңыздар, акча чыгып жатат. Өзүм жанагы проба кылып көрдүм. Проба кылып, азыркы убакта мен аусыным иштеп, мага код жөнөтүп атат, мен код берип атам, чыгарган убакта акчасы чыгып жатат. Ошондой кылып иштесеңиздер болот. Эми жаңылар үчүн бул сайт боюнча кичине маалымат берип коеюн. Бул сайтта мынакей эгерде Россияда болсоңуз, күнүнө 10 видео киргизсеңиз болот. Ар бир видеого 10 рубльден төлөп берет. 10 рубльден 10 видео киргизгенге болот күнүнө. Эгерде видео көрсөңүз, 40 видео көргөнгө уруксат берет. Ар бир видеоңузга 1 рубльден төлөп берет. Ошондо 40 рубль, бул жерде 10дон 100 рубль, 140. Анан флу деген жер бар, мынакей бул жерден. Ушул жерден видео көргөнгө 0,50 жанагыдан төлөп берет, кандай айтылат, копейкадан төлөп берет. 40 видео көргөнгө уруксат берет, ошондо 20 рубль. Бул жерде 20 лайк койгонго уруксат берет, ошондо 1 рубльден төлөсө 20 рубль. Анан комментарийге 40 комментарий жазганга уруксат берет, ошондо 1 рубльден төлөгөндө 40 рубль. Ушуну иштесеңиздер болот. Бирок азыр Кыргызстанда видео киргизгенге болбойт. Ошон үчүн Россияда болсоңуздар киргизсеңиздер болот. Кыргызстанда болсоңуздар киргизгенге болбойт. Эми кандай кылып иштейбиз? Бул жерден өзүңүздөр тандап алсаңыздар болот, каалаганды. Кулинарияны көрсөңүздөр болот, мисалы үчүн аялдарга керектүү. Ушул жактан убактымды жөн эле кетирбейин, бир пайдалуу маалымат алайын десек, баягы аял кишилер үчүн аябай өзүбүзгө жакшы. Мисалы үчүн бул видеону көргөндө ушул видео ачат. Мен без звука коюп койдум. Ушул видео ачат. Ошондо эле бул жерге лайк коебуз. 2 болду, мынакей лайк коюлду. Эми ушуну ылдыйна түшүп, комментарий жазсак болот. Комментарий орусча, анан кийин 5-6 сүйлөмдөн туруш керек. Ушул жерге комментарий жазсак болот, бири ушул эле убакытта. Анан мынакей могу жерде көрдүңүздөрбү? Көргөндөн кийин мен мындай кылып атам да. Көргөндөн кийин ушуну видеону сүрүп атам. Эми баарын көрүп отурбай, эгерде убактыңыздар болсо көрсөңүздөр болот. Сүрүп, акырына жеткизип туруп, загрузка болуп атат, ошондо акырына жеткизип туруп, ушу акырын көрүп коюп атам. Башында бир 10 секунд, акырында 10 секунд көрүп коюп атам, бирок төлөп атат. Ошондой кылып эле видео көрүп атам, анан ошол эле убакта лайк басып атам, комментарий жазып коюп атам. Ошол менен акча төлөнүп атат. Ушул жерлерин туура кылып эле өткөзсөңүздөр, проверкадан 5 күндө өтөт достор. Ошол 5 күндө акчаңыздар түшөт. Бул сайттан негизи ойноп күлүп 100 рубль тапсаңыздар болот. Ушинтип аягына жеткизесиздер дагы. Анан ушуну аягын көрүп коесуздар. Ошондо текшерүүдөн өткөндө толук көрүлгөн болуп эле эсептелинип атат, акчасы түшүп атат. Ошондой. Анан флу деген мына бул жерде эң кыска видеолор буга деле төлөнүп берилип атат. Азыр мен балансымда мынакей 119 болуп турат. Азыр бул бүткөндөн кийин башка видеого которгондо, мисалы үчүн мынакей бул видеого которгондо уже бул жакка акча кошулат. Мынакей 121 болуп калды, 19 бар болчу. Ушинтип эле көрүп атабыз. Буга дагы 5 лайк турат, 6-чы болуп лайк басып, азыр видеону аягына чейин жылдырып, анан аягын көрүп койсок болот. Мына ушундай кылып эле аягын көрүп койсок болот. Анан кийинки видеого өткөзөбүз. Эч качан бул жактан өткөзбөңүздөр, бул жактан өткөзсөңүздөр болот. Ошондо ар бир видеого просмотрга, анан лайкка бизге акча төлөп берип атат. Комментарий жазган жокмун. Эми акча чыгарууну көрсөтүп берейин. Могу жерди басабыз, баланс деген жерди. Мен өзүңүздөр көргөндө баардыгы успешно болгон. Бир 2,5 миңдей акча иштедим. Без вложения иштедим. Бул бир гана Йобит деген биржага чыгат. Баардыгы описанияда бар. Бул жерде баланс деген жерди басып, анан кийин бул жерге вруф деп жазып алдым. Эми ушул вруфтун адресин, плюсту басып алабыз. Адрести берди, ушул адреске азыр акча чыгарабыз. Вруфка барабыз дагы. Адрес деген жерге азыркы адрести коебуз. Анан сумманы жазабыз. 100 рубльден өйдө чыгарсак болот. Биздин үстүдөгү баланс эсептелинет, ылдыйда проверкадан өтө элек болуп эсептелинет. Үстүдө 100 рубльден ашса, ушуну чыгарууга болот. Азыр Кыргызстандагылар кандай кыласыздар? Кыргызстандагылар вывестини баскандан кийин код кетет. Код кеткенде ушуну чыгаруудан мурун WhatsApp'тан чалып алсаңыздар болот. WhatsApp'тан чалып, анан бул жактан чыгарып, код бардыбы айтып кой деп батыраак ошо чалып алсаңыздар болот да. Мисалы үчүн жакын туугандарыңыздарына улаңыздар, азыр барыбыздын эле Россияда туугандарыбыз бар, ошолордун улап чыгарып алсаңыздар болот. Азыр код кандай кылып келет? Мына вывестини басабыз. Вывестини баскандан кийин мага азыр код келет, могу жерге жазып, анан ылдыйдагы подтвердитти басышым керек.
95296. 95296. Эми подтвердитти басам. Мынакей ожиданияда турат. Азыр буюрса түшүп калат. Мына достор, ботко акча түштү деп келди. 117 чыгарганбыз, 115 келип түштү. Йобитте сөзсүз ботко уланат. Акча чыгарып атканда ушул боттон подтверждение деген кнопканы басып, анан акча чыгарабыз. Анан акча түшкөнү дагы ушул жака билинет. Эми бир обновить этели. Мынакей успешно болду. Мына достор, 117 вуруф токенин чыгарганбыз. Бул 1 вуруф 1 рубльге тең десек болот. Анан 2 рубль бонус алып, 2 рубль комиссия алып, 115 биздин балансыбызга түшүп келди. Мен бардыгын LTC монетасын алмаштырып койгом. Эми буну дагы алмаштырам. Алмаштырыш үчүн бул жерге вуруф деп жаздым. Эми бул жерде өзүңүздөр мынакей LTC вуруф деп жазылып турат. Ушунун үстүнө басабыз дагы. Анан муну чоңойтоюн. Эми биринчи жерден үстүдөгү баланстын жанындагы ушуну үстүнө басып койсок, анан swap'ты басабыз, алмашат. Мен азыркы 0.19 бар болчу LTC, менде азыр 0.21 болуп калды. 115 вуруф токенин LTC'га алмаштырып алдым. Эми көбүндө суроо болот, өткөндө да видео тартып чыгарсам аягына чейин чыгарбайсыңбы деп. Баланс деген жерге киребиз, кайрадан акча чыгарып жатканда кирип бул жерге LTC деп жазсак болот, же болбосо бул жерге галочка койсок деле чыгат. Ошондо биз могу жердеги минусту басабыз. Минусту басабыз дагы. Эми бул жерге LTC адрести алып келип коебуз. Любой жерден минималкасы жетиш керек. Мен Binance'тан алып атам LTC'нин адресин. Binance'тан копирайт этип алам дагы. Ушул адрести бул жерге коем. Анан бул жерден максимум дегенди басам. Ошондо менин балансыма 0.19 түшөт экен. Комиссия бул. Анан бул жерди басам. Мынакей баскандан кийин акчабыз кетти, достор. Андан кийин мынтип подтвердить вывод деген жерди басып коесуздар. Болду, азыр акча түшүп калат. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, мага азыр эле акча түшүп келди. 0.19. Азыр ушуну сомго канча болот эсептеп көрөбүз. Азыр бир лайткоиндин ценасы 6307 рубль болуп атыптыр. Бизде канча түштү? 0.19 38 52 62 түштү. Мынакей биз буну жазганыбыздан кийин бул жерге чыгарып берди. 1217 рубль мен азыр жанагы вуруф сайтынан бардыгы чыгарган акчаларымды топтоп Binance'га чыгарып алдым. Эми Binance'дан нары рубль менен мен Россиядан алып чыгып кетсек болот. Эгерде Кыргызстанда болсоңуздар, сом менен Binance'дан алып чыгып кетсеңиздер болот. Ушундай достор. Ким кааласа иштеңиздер, без вложения, бир сом акча салбайсыздар. Барыңыздарга ийгилик.